Эфирде кечки жаңылыктар топтому кызматыңыздарда Лина Антымакова, саламатсыздарбы? Алгач жаңылыктардан кыскача. Балыкчы шаарында гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөө башталды. Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын кезектеги коллегиялык отуруму өттү. Жашыл Мурас улуттук өнөктөгүнүн алкагында Ысык Көл жергесинде 10 миңден кем эмес көчөттөр отургузулду. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар туурасында кененирээк маалымат. Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек-араны делимитациялоо процесси аякталды. Бул тууралуу Кыргызстандын президентинин Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Бишкекке мамлекеттик иш сапарынын алкагында сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча ЖМКлар үчүн билдирүүсүнө белгиледи. Бүгүнкү биз үчүн тарыхый күн. Кыргызстан менен Өзбекстан мамлекеттик чек-араны делимитациялоо процессин аяктап, Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек-арасы тууралуу келишимдин грамотасын ратификациялоо менен алмашып, чек-ара маселесине чекит койду. Чек-ара маселесинин биротоло чечилиши боордоштук мамилелерди мындан ары дагы өнүктүрүүдө, чек-ара байланыштарын чыңдоодо негизги ролду ойнойт. Ошондой эле Борбордук Азия аймагында туруктуулукту жана ошондой эле коопсуздукту чыңдоого салым кошот деп ишенем, деди ал. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары КМШ-ПАнын сыйлыктары менен сыйланды. Бүгүн 27 январда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев бир катар депутаттарга көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мүчө мамлекеттердин парламенттик аралык ассамблеясынын КМШ-ПА медалдары жана эстелик белгилерин тапшырды. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Алсак көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин маалымат мейкиндигинин калыптандырууга кошкон көрүнүктүү салымы үчүн КМШ-ПАнын жана мамлекеттер аралык Мир телерадиокомпаниясынын Древо дружбы алтын медали менен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана ошондой эле Жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин төрайымы Чолпон Султанбекова сыйланды. Ошондой эле парламентаризмди өнүктүрүүгө жана ошондой эле чыңдоого сиңирген эмгеги үчүн шериктештиктин ишин укугунун негиздерин өнүктүрүүгө, эл аралык байланыштарга жана парламенттер аралык кызматташтыкты чыңдоого кошкон салымы үчүн КМШ-ПАнын 30 жылдыгына арналган медальдары менен Ынтымак парламенттик фракциясынын лидери Марлен Маматалиев, Альянс парламенттик фракциясынын лидери Жанарбек Акаев жана Ыйман Нуру парламенттик фракциясынын лидери Нуржигит Кадырбеков сыйланышты. Ысык Көл менен Нарында айрым айванаттарда тууга тыюу салынды. 2022 жылга чейин Ысык Көл жана Нарын облустарында Марко Поло аркарын, Тоотеке, Элик, Каман жана Улар атууга тыюу салынды. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги билдирди. Мындай чечимдин максаты өлкөнүн биологиялык түрдүүлүгүн коргоо жана сактоо болуп саналат. Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын кезектеги коллегиялык отуруму өтүп, анын жүрүшүндө жылдын мыктысы номинациялары тапшырылып, күн тартибинде кирген бир катар маселелер каралды. Теманы аймактык кабарчыбыз Асель Тилек кызы улайт. Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясы кезектеги коллегия отурумун өткөрүштү. Алгач 2022 жылы ар тармакта эмгектенип, райондун өсүп өнүгүшүнө салым кошкон кызматкерлер сыйланды. Биздин районубуздун кылып аткан жумуштарын көрсөтүп турбаса эч ким эчтеке билбей да калат да, бизде эмне жакшы иш болуп аткандыгынчы. Ошондуктан Аселем сизге чоң рахмат. Мамлекеттик сыйлыктарды да алышканда, андан да ашыгыраак мамлекеттик чоңураак даражалуу сыйлыктарды алышканда бектешпиз. Жетпейбизге, келин сыйлыгыңыз бут болсун. Эми айыл чарба буюрса бул медаль менен, буюрса айда оянттарыбыз көбөйүп, күчүбүз көбөйөт деп ойлойм. Азыркы учурдагы биздин район боюнча айталам, бардык мамлекеттик кызматтардан эң чоң көп нагрузка келип аткан. Жана жер амнистиясы боюнча иштерди алып барып аткан. Андан сырткары ишкерлердин жерлерин өндүрүшкө трансформациялап берүү жагында, ошол эле Асман экологиялык шаардын курулушунда 3000 деген 4000 деген гектар жерлерди трансформациялоодо Эльниза Удергандан иши абдан мындай көзгө алырлыктуу болду. Ысык Көл райондук мамлекеттик администрациясынын кезектеги коллегиялык отурумунда негизги деп эсептелинген аймактын өткөн жылдагы социалдык экономикалык өнүгүүсүнүн жыйынтыгы, маданият тармагынын өнүгүшү, жергиликтүү өз алынча башкаруу органдары менен кызматташы аткарган иштери, райондук оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык борборунун ишмердүүлүгү жана мамлекеттик камсыздандыруу өңдүү бир катар маселелер каралып, талкуу жүрдү.
Жок. Эми бул жерде бир 3 ай өкмөт уже иштеп баштап бүтүрүп калышты, калган ай өкмөттөр кичине солгунураак болот да. Именно өзлөрүнүн салык карыздары боюнча. Кайсы ай өкмөттөр? 3 ай өкмөт иштеп атат, Темировка өкмөт иштеп атат, андан кийин Семеновка, Ирадар мана үчөө уже бүтүрөйүн деп калышты да. Калышты болдорду кагаздарда. Калган ай өкмөттөр кичине солгунураак, ошолор келип биз менен такташса бул иш бүтөт эле дейм да, салык карыздары жоюлат эле. Тактап алышты. Такташып алып элек калгандары. Такташып элек. Эми азыр мынакей бул айыл чарба багытындагы жерлердин дагы контингенти бар. Толук ал өзүңөрдүн сиздерге салык инспекциясычы кызыктар эмес. Ачык эле. Кызыктар эмес. Булар майда акчаны кубалабайт, булар чоң акчаларды кубалайт республиканы. Хотя булардын да милдетине кирип, ошондуктан өзүңөрдүн акчаңарды өзүңөр чыгып алыңар. Маданият тармагында жыл ичинде бардык даталуу күндөргө жана майрамдарга иш-чаралар өткөрүп келет. Эми биз маданият тармагын өнүктүрүү үчүн эң биринчиден кадрлардын жетишсиздиги талапка жооп бербейт. Андан кийин маданият үйүнүн алдында өздүк көркөм чыгармачылыгын өнүктүрүү, фольклордук ансамбльдерди түзүү каралган. Дээрлик маданият үйлөрүндө негизи бизде имарат жагынан аябай арттабыз. Иштебизге тоскоолдуктар жаралып келет, музыкалык аппаратура жагынан, улуттук аспаптар жагынан дегендей. Кээ учурларда маданиятка жана айтып аткан билип атпайбы, Торунбадар акчасы жок нерсени айт десемчи, кээ учурларда акча деле эмес да. Мына азыр китепканадагыларды, маданият бөлүмдөгүлөрдү ордун алып келиңиздер. Жанагы китепканачы болуп туруп, зав клуб, айыл клубу жок. Зав клуб болуп айлар алып жүргөндөрдү. Клуб башчы, анан жанагы клуб башчы болуп туруп, муз чагып жүргөндөрдү, ошолордун баардыгын ар ким өзүнүн жумушун кылсын да кийинчи. Жанагы китепканаларды азыр кылып атабыз. Китепканаларды кээ учурларда акчасы жок эле кылса болот. Мен кээ китепканага кирем, уют создавать эткенчи китепканачынын өзүнүн ошол 2022 жылдагы жетишкендиктерибиз боюнча өзгөчөлөнүп иш алып барган кызматкерлерди сыйлоо боюнча жетекчилерди жана ошондой эле ушул райондо көрсөткүчтөрүн артка тарткан кызматтар боюнча дагы бүгүн каралды. Көрсөткүчтөр республикалык салыктын көрсөткүчтөрүн пландан чыкпай калгандыгы боюнча ушул салык инспекциянын жетекчилигине кызмат ордунгары боюнча каржы министрлигине сунуш берүү каралды. Андан сырткары бардык ушул санитардык эпидемиологик көзөмөл боюнча, балдардын өлүмү боюнча дагы каралды. Кыскасы ушул жакшы иштеген жетекчилердин бардыгына сыйлыктар ыйгарылып, иштерине баа берилди. Ал эми ушул ишин жакшы алгылыктуу алып бара албаган жетекчилерге 2023 жылы ишти жакшыртуу боюнча көрсөтмөлөр берилип, тапшырмалар берилди. Ысык көл райондук мамлекеттик администрациясынын кезектеги коллегиялык отурумунун жыйынтыгы менен аймактагы тиешелүү ишкана мекемелеринин жетекчилеринин алдына коюлган милдеттердин аткарылышы тыкыр көзөмөлгө алынып, бирдиктүү иштөө да колго алынат. Айсел Тилек кызы, Асылбек Касыянов, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында Ысык көл жергесинде 10 миңден кем эмес көчөттөр отургузулду. Иш-чара Каракоол капчыгайында, Тоң районунда, Жетегүз жана Ак Суу түп райондарында аткарылды. 5000 гектар жерге бакты келген саамалык туурасында кабарчыбыздын материалы. Президент Садыр Жапаров өткөн жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп атаганы маалым. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнө Ысык көл облусунда жигердүү катышты. Жалпы облус боюнча 500 гектар жерге көчөттөр отургузулган. Указдын алкагында Жашыл Мурас өнөктүгү уюштурулган. Бул өнөктөштүктө облус боюнча 500ден ашык гектар жерге 5400ден ашыгыраак көчөттөр отургузулду. Жашылдандыруу өнөктүгү түп районунда да масштабтуу өттү. Райондо 2022 жылы 25 гектар жерге жашылдандыруу иш-чаралары уюштурулду. Анда 34191 даана ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу көчөттөр тигилген. Көчөтканалардын 17 сотый жерине көчөттөр эгилген. Андан сырткары экме токойлор ишке ашырылган. Указ менен ошол Жашыл Мурас негизинде 117 гектар токой кызматынан бизден Айыл чарба министрлигине караштуу токой кызматынан иш план келген. Ошонун GPS съемкаларын баарын жасап 107 гектарын даяр кылдык. Анчынан 30 гектарын
токой тилкесине даярдык көрүп жасап койдук. Анан ушул жашыл мурас боюнча 2 гектар жерди отургуздук күзүндө 3000 көчөт отургузуп даяр кылып койдук да. Жалпы Түп району боюнча 77.180 гектар токой чарбасына караган жер бар. Алардын токой баскан аймагы 19 гектар. Быйылкы жылга 2022 жылга 3 миллион 100 миң каралган. Анын ичинен биз аткарабыз 3 миллион 224 миң 400 миң сомго акча түшүрдүк. Пайыздык менен алганда 104% аткарылды да. Быйыл Ысык Көл облусунда бардык район шаарларда жашылдандыруу иштери жүргөн. Ал эми өлкөдө 6 миллион көчөт тигүү пландалган. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө социалдык контракттын негизинде жардам пилоттук долбоорунун ишин алып чыгышкан. Долбоордун алкагында өлкө аймагы боюнча 2800 үй-бүлө бир жолку 100 миң сом өлчөмүндө акчалай жардам алышкан. Долбоордон колдоо тапкан үй-бүлөлөр мал чарба, жеңил өнөр жай жана соода тармактарында өз ишкерликтерин башташкан. Темага Талас облусунан кабарчыбыз токтолот. Гүлмира Артыкова 4 баланын энеси. Ал балдарына ай сайын 3200 сомдон жөлөк пул алып келген. Эми болсо аны алуудан баш тартып, түзүлгөн социалдык контракттын негизинде 100 миң сом алып тигүү цехин ачкан. Цехте 3 кыз келин иштейт. Алардын тиккен кийимдери Россия, Тажикстанга түз жөнөтүлөт. Бир жолку берилүүчү 100 миң сом алып, швейный цех ачсам деп кыялданып, азыр 3 кыз иштеп атканбыз. 2 кыз жумушка алып, өзүм менен кошо иштейм. Костюм, көбүнчөсүн костюм, анандай школьныйлар, анан жайкыга футболкалар көбүнчөсү. Өзүмдүн айтышыма кыздардын иштешине жараша келет. 500төн 1000ге чейин келет. Бир жума 10 күндүн ичинде кайра бүтөрүп салып беребиз. Айлык маянабыз колубуздан чыкканына жараша. Болжолдуу түрдө 30, 20, 25, 30га чейин болот. Жаңы ачылган цехте Нурзида Мазалбекова да иштейт. Ал мында тигүүчүлүктү үйрөнүп, жумасына 10 миң сомго чейин каражат табат. Элет жеринде ишканалардын ачылышы, жумуш ордуларын түзүүдө шарт түзүп жатканын айтат. Мага жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берди. Өзүм мурдага чейин мен да ушинтип Швейцарияда шарда иштеп келип тургам. Анан азыр ушу кирип чыгып иштеп атам балдардын жанында. Өкмөттүн ушу берген 100 миң сому ушундай мүмкүнчүлүктөр түзүп бергенден ушу жерде келип иштеп атабыз. Жумасына 8-10 миң, 12 миңге чейин айлык болуп калат. Качество тигебиз, келбей турганга аракет кылып тигип атабыз. Ошо бизге образец келет, ошого жараша ошондой кылып чыгарабыз. Мамлекет тарабынан берилген каражаттын максаттуу пайдалануусун көзөмөлдөө үчүн тиешелүү тармактын адистери саресип салым турушат. Бакаята айыл аймагында жашаган 7 үй-бүлө бул колдоого ээ болгон болсо, алардын ар бири ишмердүүлүктөрүн мыкты жүргүзүүдө. Министрлик тарабынан быйылкы жылы дагы долбоорго катышуучулардын санын көбөйтүү пландалууда. Айыл өкмөтүндө 134 көмөк жөлөк пул алуучулар бар. Алар былтыр алардын ичинен 7-өөнө комиссия менен биргеликте 100 миңдик соцконтракт алып башташкан. Тигүүчүлөрүбүз өздөрүнө кошумча жумушчу орун алышканда. Азыркы учурда ай сайын мониторинг болуп турат. Үйлөрүнө барып, ошо чыгаша киреше боюнча маалымат алып турабыз. Жакыр жашаган жарандардын санын кыскартып, жашоо шартын жакшыртууга карата ишке ашып жаткан мамлекеттин бул саясатын коомчулук кубануу менен кабыл алууда. Эми болсо долбоор дагы уланса, көпчүлүк жарандардын ишкердик баштоосуна дагы жол ачылат. Улутай Курбанкулова, Сергей Мешенко, Талас облусунан. Балыкчы шаарында гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөө башталды. Буга чейин республикадагы калктын 2001 жылдан жогоруларда эмдөө планы аткарылган. Бул жолу боордун оорусунун алдын алууну каалаган 23 жаштан 65 жашка чейинки жарандар өз ыктыярлары менен вакцина алууга болот. Калуучулар жашаган жери боюнча үй-бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна барып эмдөөдөн өтө алышат. Балыкчы шаарында гепатиттин Б түрүнө каршы эмдөө жүргүзүлүүдө. Гепатит же сарык оорусу боорду жабыркаткан жугуштуу дарт. Илдеттин алдын алуунун негизги жолу өз убагы менен дарыгердин көзөмөлүнөн өтүп, ар бир адам өз саламаттыгына кам көрүү экенин өмүр сакчылары белгилейт. Кыргызстанда көп адамдар ушул сарык оорусунан, ушул гепатит Б, гепатит С ооруларынан жабыркап, каза болуп калган адамдардын саны да көбөйүп атат.
Гепатит Б, гепатит С, гепатит А бул негизи жугуштуу оорулар. Гепатитти кээси кан менен жугат, кээси баягы болезнь грязных рук деп айтылат. Ушу кол жубагандан да болушу мүмкүн. Өз ыктыяры менен алса болот. Эч ким ал деп кыйноо кылбайт. Ошол себептен мен сиздерден ошо Балык шаарынын элинен, негизи Кыргызстан жарандарынан суранып кетем. Ар бир адам өзүнүн ушул цирроз оорусунан, сарык оорусунан сактайм десе, ушул вакцинаны алыш керек. Боордун оорусун алдын алууну каалаган 23 жаштан 65 жашка чейинки жарандар жашаган жери боюнча үй бүлөлүк дарыгерлер борборлоруна кайрылышы керек. Алгач эмдөө алдында Б гепатитине анализ алынат. Эгер анализдин жыйынтыгы жакшы чыгып, боор таза болсо, дарыгердин көзөмөлүнөн кийин вакцинанын биринчи дозасы берилет. 1 айдан кийин эмдөөнүн экинчи дозасы, 6 айдан кийин үчүнчүсүн алууга болот. Бул педикюр, стоматология, кан аркылуу жугат да. Жана баладан энеге жугуп калышы мүмкүн төрөт убагында. Андан башка жугат медицинский манипуляциядан эгер инструменттер өзүнүн немесине туура эмес тазаланбай калса. Андан башка азыр көп педикюрлар, кулак тешме, мурун тешме дегендер бар. Ошолордон бир инструмент менен кечкеле пользоваться эте берсе, ошондо жугуп калышы мүмкүн. Билинбей жугуп калган учурда да көпкө чейин билинбей ал вирус боорго барып алып, көбөйүп, анан уже конечный стадияга келгенде гана билинет. Конечный стадиясы бул цирроз, жана айтып аткан кара сарык оорусу. Кыргызстан боюнча гепатит оору, боор оору аябай көбөйүп атыптыр. Ошон үчүн вакцина алып атам. Келип вакцина алыш керек экен баарыбыз. Ошо бүт элдерге баарыңарга айтарым, ошо келип вакцина алгыла. Ошо Балыкчы шаарынын поликлиникасынан вакцина алган үй бүлөбүз менен келдик. Баарыңарга ошо сунуштайм вакцина келип, өз ден соолугуңарга ушундай ответственный болгонго. Белгилей кетсек, дүйнө жүзү боюнча бул илдеттен жылына 1 миллион адам көз жумат. 2019-2020 жылдын эсеби менен өлкөдө жугуштуу гепатит 11 000 адамдан аныкталган. Эмдөө гепатиттен коргонуунун эң натыйжалуу жолу. Мындан улам адистер жарандарды эмдөөдөн өтүүгө чакырат. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары. Кыргызстан дары-дармектерди сырттан алат. Ага жараша жыл санап баалар дагы өсүүдө. Болбосо өлкөнүн аймагында дарылык касиети бар чөптүн түрлөрү өсөт. Алыскы тоо койнунда жайгашкан Жыргалаң айылында дагы дартка даба боло турган чөптөрдү кургатып, анын курамын изилдеп окуган байбиче жергиликтер үчүн табып дарыгер атыккан. Табып байбичеге кабарчы Гүлбарчын Молдоева кезигип, анын жыйнаган чөптөрү менен таанышып келди. Ага бир более-менее Алыскы айылдардын катарындагы Жыргалаңдын тургуну Даанакан Эсенбаева дарылык касиети бар чөптөрдү жыйнайт. Байбиче чөптөр туурасында көп окуп, ар кайсы маалымат булактарынан алар жөнүндө маалымат алган. Бүгүнкү күнү ал айылдын табып дарыгери. Интернеттен аламыз, знахарлардын китептеринен, илгери крестьянка работница деген журналдан алып, өзү подшивка жыйналган бар да. Ошолор боюнча андан бери баягы кайрылган кишилерге ошолорду байкаганыма жараша да. Алар мен постоянно алар менен немем бар да. Алар айтып турат, мынтип атам, анан мынтип атам деп. Байбиченин чөптөрдөн жасаган дары майларына жыл сайын суроо талап көбөйгөн. Ал жасаган майлар бутугул дартына даба болууда. Мажым түтпөй атпайбы, ошко талас ишил бүт Кыргызстанын алып атпайбы. Эметпей калат да, ошо жетпей калат да. Жасаганымда жетпей калат дейди. Жыл сайын баягы эмелер көбөйүп, теге алчу кишилер ойлойм, Кыргызстанда бүт эле бар бутугол ооруп, муун ооруп калганбы, бүт эле бар. Жаштарда даже. Кел, жакшы, кел. Жакшы. Мен бөйрөгүм ооруп атат. Мага дейм бир чөп чарыңар болсо. Бөйрөккө эме көбүнчө петрушка жакшы да, бул эми тамыры. Ал эми жергиликтүүлөр менен коңшу айылдардын тургундары Даанакан байбиченин чөптөрүнөн ооруларына колдонууга өтүшкөн. Анын кампасында дарылык касиети бар деген чөптүн 100гө жакын түрү бар. Буга чейин кайрылгам.
Анан деген буту колдун майзын берген. Ошо аны сүйкөп, азыр буюрса кышкысын обычно билинет да буту колдорун ооруп атканчы. Анан азыр эми Кудай буюрса жакшы, мындай эффект бар да. Элгертен бери эле Кыргызда деле бар да, тиги кандай кылып пургатыш керек. Тамырды негизи күнгө ургатса болот экен. А боуруки шалфей деген чөп, бул ирмен. Мисалы үчүн оорубаган кишиде ичиш керек ирменди, шалфейди. Муну деген талкалайм, анан мындай кылып коем да. Анан мындай кашык менен ичип артынан суу ичип ийесиң. Бул абдан оңой, анан бирок ичи карын баарын тазалайт экен. Данакан Эсенбаеванын айтымында дартка даба болчу чөптөр Кыргызстандын аймагында өтө көп. Мындай чөптөрдү иштетип, фармацевтикалык ишканаларды иштетүүгө өлкөнүн дарамети жогору. Ал эми Данакан Эсенбаева чөптөрдү жай айында баштап, кеч күзгө чейин жыйнап, кургатып, кышка камылга көрөт. Гүлбарчын Молдоева, Асылбек Касьянов, жаңылыктар, Ак Суу району. Акыркы 2 жылдан тартып Каракоо шаарында өнөр жай тармагы өнүгүүгө багыт алып, бир катар ишканалар ачылып, чакан ишкерликти баштагандар көп. Алардын катарында 20дан ашуун кыз келинди жумуш орду менен камсыздаган Гаухар цехи ийгиликтүү иштеп жатат. Ишкананын негиздөөчүсү Гаухар Өмүрбекова мындан 2 жыл мурун ачкан. Бүгүнкү күндө кардарлардын суроо талабын канаттандырып, кирешелүү бизнеске айланды. Ишкер айымдын ийгиликтери менен кененирээк кабарчы таанышып келди. Ак Суу районунун Ташкы айылынын тургуну Гаухар Өмүрбекованын иш күнү таң эрте башталат. 4 баланы жалгыз баккан эне үчүн балдарынын жанында иштеп жатканына ыраазы. Кичинесинен кызыккан кол өнөрчүлүгү бүгүнкү күндө негизги киреше булагына айланды. Тагыраагы мындан 2 жыл мурун Гаухар чакан цехин негиздеген. Кыздарга сеп даярдап, журкан төшөк курап, буйртмаларды алат. Көп элдерди иш менен камсыз кылып атам. Жакшы зарплаттарын күндө берем. Кыздарымды ойдогудай чыгарып беришет. Кардарларыбыз да аябай көп. Аял киши болгондон кийин кээде ордо көтөрөбүз, жеңилде көтөрөбүз. Аркы кезде ар кайсы жерден алабыз да, бир жерден албайбыз. Суук күндөрү аябай эле оор. Анын үстүндө азыр бензин да кымбаттап, жол расходду аябай көтөрүп алышты. Ишкананы ачуу пандемия маалына туура келип, үйдө отуруп акча табууга мажбур кылганын айтат. Ал алгач ошол кездеги зарыл болгон бет каптарды тигип келсе, кийинчерээк буйртмаларды алып, кеңейтүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 7 баланын улусу, мынга чейин да көп жумуштарды иштеп жүргөн. Бирок ушул жумушун аябай баарыбыз колдоп туура көрдүк, жакшы эл үчүн жакшы кызмат кылып атат. Учурда Гаухар Өмүрбекова 20дан ашуун кыз келинди жумуш орундары менен камсыздайт. Ишканада шаардан алыс аймактардан келип иштеп жаткандары дагы бар. Гүлмира Чекирова бул жерде тигүүчү болуп эмгектенгенине 1 жылдан ашты. Ал иштеген ишине, тапкан каражатына ыраазы. Бизге аябай эле жакшы болуп атат. Үйдө бош отурганча мен деле алыс жактан келип атам. Анан бая коллектив жакшы үчүн, хозяйкабыз жакшы үчүн ошо келип, мындай өзүм деле алаксытып иштеп атам. Булардын эң улусу менмин. Бизге көбүнчө мындай жаштар чыдабайт биякачы. Бул көктөгөн деле элдер мындай көктөй келгенде оңой деп ойлошот, бирок муну деген ийнени сайганда деле астынан текши кетиш керек, үстүнөн текши чыгыш керек да, мындай эле сая берсе эле эме болбойт да. Мындай эрежеси бар, муну жөн эле эметер. Бул жерден үй тиричилигине керектүүлөрдүн бардык түрүн табууга болот. Кардарлар бир гана Көөлөрөнүнөн эмес, башка облустардан дагы буйртма кылышат. Ошо Гаухардын касса уюштуруусу аябай чоң себеп болду. Аялдардын үйүнө мындай жер төшөк, журкан, жаздыкчаларды даяр алып барып, үйүн жакшынакай кылып көрктүү кылып алыш бул аябай сонун вариант болду да. Биринчи иретте биз деген жер төшөк алдык, алтыны, пардо алганбыз, заказ кылып эми. Бизге эмне керек, үй тиричилигине эмне керек, ошолорду заказ кылып алдык да. Сразу алганга биздин акча тыйыныбыз жетпейт да, ошон үчүн касса кылып ойноп, анан чогултуп биз эмне керек ошону алып атабыз. Ишкерликтин эбин тапкан Гаухар Өмүрбекова ишти баштап, аны жөнгө салуу чоң эмгекти талап кылаарын айтат. Келечекте 200дөн ашуун кыз келиндерди жумуш орундары менен камсыз кылуу тилеги бар. Жанара Алмазбекова, Асылбек Касьянов, Мадина Бакирова, Сүкөл жаңылыктары. Ушул жылдын 9 январында Сауд Аравиясынын Жида шаарында быйылкы жылдын ажы сапарын уюштуруу боюнча жыйын өткөн. Ага 56 мамлекеттин өкүлдөрү катышып, Кыргызстандан Азирети муфтий Замир Караракиев барган. Жыйынтыгында Сауд Аравиясы быйылкы жылы Кыргыз Республикасына 6000 квота бөлүп берген. 24 январдан баштап ажылык сапарга аттануучуларды электрондук базага каттоо иши башталды. Анын жол жоосу кандай, кабарчыбыз кызыгып көрдү.
Ажылык сапарга каттоо башталганы аймактык операторлордон маалымат алганы келгендердин саны үзүлбөйт. Ден соолугу жана шартты жол берген жарандар жакшы ниет менен ыйык Мекке жана Медина шаарларына барып мусулмандын 5 парызынын бирин аткарсам деп турушат. Все мы знаем о том, что хадж был вменен нам в обязанность. Орозо кармоо, намаз окуу сыяктуу ажылык сапарга барууда мусулмандын парзы. Албетте, адамдын ден соолугу жана финансылык чама-чаркы жетип турса, мен дагы көп жылдан бери ыйык шаарларга зыярат кылууну ниеттенип жүргөм. Буюрса тиешелүү маалыматтарды алдым. Эми даярдык көрүп баштайбыз. В первую очередь и последующим. 2019 жылдан бери ажылыктын электрондук базасында кезек күткөн кыргызстандыктардын саны 4300дөн ашык. Коронавирус пандемиясына байланыштуу 3 жылдан бери кезекте тургандар биринчилерден болуп ажылыкка жөнөтүлөт. Алар 14 февралга чейин $1000 өлчөмүндө каражатты банкка төлөп, кезегин жандандырыш керек. Кудай буйрса, мына февралдын 15-ине чейин мурдакы жанакы катталып очередь жетпеген инсандарга азыр мүмкүнчүлүк берилди. 15 февралга чейин ошолор $1000 500 сомдон банкка тапшырып, жана квитанцияларын алып келүү менен биргеликте булар астыңкы орунга турушаттар. Мурда кезекте тургандарды каттоо аяктаса, жаңыдан ажылыкка барууну каалаган талапкерлерди кабыл алуу башталат. Ал 20 февралдан 6 мартка чейин уланат. Каалоочулар көп, бирок 6000 гана квота бар. Ошол себептен ажылыкка сапар тарткандар бирдиктүү жандуу кезекке турушат. Тагыраагы ким биринчилерден болуп банкка акчасын төлөп катталган болсо, алдыңкы сапта болот. Жаңы катталаткандар булар бошо $1000 төлөп, калган төлөмдөр калькуляция бекингенге чейин документ иштерин биз толтураш керек. Мисалы, кандай десе, паспорттарын жаңыргандар паспорттарын жаңыртып, тууганчылыктар менен бараткандар тууганчылык тастан көйлүктөрдү, паспорттардын 086 справкаларын жаңыртылаш керек. Анан келишим, атайын келишим муктият менен ажын ортосунда келишимдер бар, ошолорго кол коюп, ошолар документтерин даярдап. Кыргызстандыктар үчүн быйылкы ажылык сапардын так баасы азырынча белгисиз. Өткөн жылы наркы $4,500 түзгөн. Мусулмандардын 5 парызынын бири ажылык сапарга баруу. Эгер адамдын ден соолугу шартты жол берсе, ыйык милдетти сөзсүз аткаруу абзел экендиги Куранда жазылган. Салтанат Керимкул кызы, Сергей Мищенко, Ысык-Көл жаңылыктарына. Облыс аймағында 10-ға жақын балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору бар. Борборлордор кандай иримдер иш алып барып, балдарга чыгармачылык жактан билим берип келишет. Бул балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборлорунда ар кандай кароо сынактар өткөрүлүп турат. Бул жолку Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жарлыгынын алкагында кошумча билим берүүнүн мыкты педагогу деген сынак өткөрүлүп, ага бардык район шаарлардагы балдар чыгармачылык борборлорунан 8 мугалим катышты. Сынактын жүрүшү туурасында кабарчыбыздын сюжетинде сөз болот. Облус аймагындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборлорунун мугалимдеринин арасында кошумча билим берүүнүн мыкты педагогу деген сынак өткөрүлдү. Сынак 3 этаптан өткөрүлүп, катышуучулар биринчи этабында ар бир мугалим жеринде ачык сабактарды өтүшсө, экинчи этабында жаңы инновациялык ыкмаларды колдонуу жана өздөрүнүн иш кагаздары менен тааныштырса, үчүнчү турунда өздөрүнүн чыгармачылыктарын тартуулашты. Бул күнүм мээрим менен сүйүм төгүп турганымда балалыктын доорун сүрүп ойноп күлгүн. Жыл сайын областык балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борбору тарабынан уюштурулган бул сынакка бардык район шаарлардагы балдар чыгармачылык борборлорунан 8 мугалим катышты. Экинчи күнү атайын 3-чү тур болуп атат. Бул жерде өзлөрүнүн чыгармачылыгын, бийге болгон шыгын, өзлөрүнүн чыгармачылык презентациясын көрсөтүп отурат. Бул конкурс биз жылда өтөбүз. Жылда өткөндө биз атайын мыкты уюштуруучу деп өтөбүз. Быйылкы жыл эң мыкты педагог именно балдар чыгармачылык борборунда Ысык-Көл областы боюнча 8 тандалып отуруп 8 конкурсант катышып отурат балдар чыгармачылык борборунда. Анан эми бүгүнкү өтүп аткан максатыбыз жылда пикир алмашуу, өзлөрүнүн ишмердүүлүгү менен кандай жаңы инновацияларды киргизип атат. Ар бир райондор абдан бири-бирине опыт алмашуу менен болуп да эсептелет. Окуучулар мектептен сырткары ар кандай ийримдерге катышып, өздөрүнүн шык таланттарын да өстүрүп келишет. Балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборлорунда балдар үчүн көптөгөн ийримдер бар. Тоң районундагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборунун текмечи ийриминин жетекчиси Касиет Ибраева бул сынакка катышып, мыктылар жеңишке ээ болсун деген тилегин айтып өттү. Бардык конкурсанттарга ийгилик, баарыбыздан ошо жакшы ийгиликтерди багындырып кетебиз деген үмүттөмүн.
Каракул шаарындагы балдар өспүрүмдөр чыгармачылык борборундагы Наз Бийке би ансамблинин жетекчиси Туратбек Мусаев да бул сынакка катышып, өзүнүн чыгармачылыгын көрсөттү. Ал кошумча билим берүүнүн мыкты педагогу деген сынактын катышуучуларынын арасында жалгыз мырза. Коллектив көрсөтүп, сен ушуга татыктуусуң, конкурска ийгиликке жетишериңе ишенебиз деп коллектив көрсөтүп ошого катышып калдым. Конкурс 3 тур менен өттү. Биринчи тур ачык сабагыбызды жакшы деңгээлде өткөрдүк. Экинчи тур өзүбүздүн документациябызды защита кылдык. Ал дагы жакшы болду, жакшы даярдандым. Азыр 3-чү турга буюрса утабыз деп турам. 2 күнгө созулган сынактын жүрүшүнө калыстар тобу баа беришип, мыктыларын аныкташты. Кошумча билим берүүнүн мыкты педагогу деген сынактын жеңүүчүлөрүнө уюштуруучулар тарабынан грамота, кызыктыруучу белектер жана областтык профсоюздар уюму тарабынан эс алууга жолдомо тапшырылды. Мээрим Мусубакунова, Алтынбек Исаев, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан. Күндүн маанилүү деген жаңылыктар менен бүгүн сиздерди мен Арина Антымакова тааныштырдым. Эмки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.